11 bölüm. Бүт жер жүзүндө бир тил болгон жана бир тилде сүйлөшкөн. Алар чыгыштан көчүп, Шынар жеринен түздүк таап, ошол жерге отурукташышты. Анан алар бири-бирине келгиле кыш куюп отко бышыралы дешти. Алар таш ордуна кыш, акиташ ордуна жер чайырын колдонушту. Алар дагы бүт жер жүзүнө тарап кетпешибиз үчүн, атыбызды чыгарыш үчүн өзүбүзгө шаар жана асман тиреген мунара куралы дешти. Ошондо Теңир адам уулдары куруп жаткан шаар менен мунараны көргөнү төмөн түштү. Теңир мындай деди: "Мына бир эл, бардыгынын тили бир. Булардын баштаган иши ушул. Булар эмнени кылабыз дешсе, ошондон кайтышпайт. Төмөн түшүп баралы да бири-биринин тилин түшүнбөгүдөй кылып, булардын тилдерин аралаштырып салалы." Ошентип Теңир аларды ал жерден бүт жер жүзүнө таратып жиберди. Ошондо алар шаар курууну токтотушту. Андыктан ага Бабыл деген ат берилди. Анткени Теңир жер жүзүндөгү бардык тилдерди ошол жерде аралаштырды. Теңир аларды бүт жер бетине ошол жерден таратып жиберди. Шемдин санжырасы мындай: топон суу каптагандан 2 жыл өткөн соң Шем 100ге чыкканда андан Арпакшат төрөлдү. Арпакшат төрөлгөндөн кийин Шем 500 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Арпакшат 35 жашка чыкканда андан Шелах төрөлдү. Шелах төрөлгөндөн кийин Арпакшат 403 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Шелах 30 жашка чыкканда андан Эйбер төрөлдү. Эйбер төрөлгөндөн кийин Шелах 403 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Эйбер 34 жашка чыкканда андан Пелек төрөлдү. Пелек төрөлгөндөн кийин Эйбер 430 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Пелек 30 жашка чыкканда андан Рею төрөлдү. Рею төрөлгөндөн кийин Пелек 209 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Рею 32 жашка чыкканда андан Серук төрөлдү. Серук төрөлгөндөн кийин Рею 207 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Серук 30 жашка чыкканда андан Нахор төрөлдү. Нахор төрөлгөндөн кийин Серук 200 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Нахор 29 жашка чыкканда андан Терах төрөлдү. Терах төрөлгөндөн кийин Нахор 119 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Терах 70 жашка чыкканда андан Ибрам, Нахор жана Аран төрөлдү. Терахтын санжырасы мындай: Терахтан Ибрам, Нахор жана Аран төрөлдү. Арандан Лот төрөлдү. Аран өз атасы Терах тирүү кезинде өзү туулган Ур-Каздимдиктердин Ур-Каздим деген шаарында көз жумган. Ибрам менен Нахор аял алышты. Ибрамдын аялынын аты Сара, Нахордун аялынын аты Милка. Ал Арандын кызы болчу. Аран Милка менен Исканын атасы. Сара согончо уганабаган аял болгон. Канаан жерине баруу үчүн Терах өз уулу Ибрамды, небереси болгон Арандын уулу Лотту, өз уулу Ибрамдын аялы болгон келини Сараны алып, Ур-Каздимдиктердин Ур-Каздим деген шаарынан чыкты. Харанга жетип, ошол жерге туруп калышты. Ошентип Терах 205ке чыгып, Харанда көз жумду. 10 бөлүм. Иса 12 шакиртин чакырып алып, аларга ар түрдүү ооруларды, ар кандай кеселдерди айыктырууга жана жиндерди кууп чыгарууга бийлик берди. 12 элчинин ысымдары мындай: Петр деген ысым коюлган Шимон, жана анын бир тууганы Андрей, Зебедейдин уулдары Жакып менен Жакан, Филипп жана Бартоломей, Томас жана салык жыйноочу Матай, Алпей уулу Жакып жана Тадай деген да ысымы бар Леби, Кааналык Шимон жана Исага чыккынчылык кылган Жүйүт Искариот. 12 шакиртин жиберип жатып, Иса мындай буйрук берди: Бутпарастардын жерине барбагыла, Самариялыктардын шаарларына кирбегиле. А дегенде Исраил элинин адашкан койлоруна баргыла. Барганыңарда асман падышачылыгынын жакындаганын жарыялагыла. Оорулууларды, пес оорулууларды айыктыргыла, өлгөндөрдү тирилткиле, жиндерди кууп чыгаргыла. Бекер алдыңарбы? Бекер бергиле. Белиңерге алтын да, күмүш да, жез тыйын да түйүп албагыла. Жолго түйүнчөк да, эксира кийим да, чарык да, таяк да албагыла. Анткени эмгектенген адам ичип жегенге акылуу. Кайсы гана шаарга жагыштакка барбагыла, ал жерден ылайыктуу бирөөнү сураштырып таап, кеткениңерче ошонукунда калгыла. Үйгө киргенде саламдашып, бул үйгө тынчтык келсин дегиле. Эгерде ал үйдө тынчтыкты кабыл алууга татыктуулар болсо, тынчтыгыңар аларга келет. Эгерде татыктуулар жок болсо, тынчтыгыңар өзүңөргө кайтып келет. Ал эми ким силерди кабыл албаса жана сөзүңөргө кулак салбаса, ал үйдөн же ал шаардан чыгып бара жатканыңарда бутуңардагы чаңды күүп койгула. Силерге чындыкты айтып коеюн, сот күнү ал шаарга караганда Содом менен Амор шаарларына жеңилирээк болот.
Мен силерди кашкырлардын арасына койлорду кое берген сыяктуу жиберип жатамын. Ошондуктан жылаандай акылдуу, көгүчкөндөй жөнөкөй болгула. Адамдардан сак болгула. Анткени алар силерди сотко беришет жана синагогаларында уруп сабашат. Мен үчүн силерди башчылардын жана падышалардын алдына алып барышат. Ошентип силер аларга жана бутпарастарга мен жөнүндө күбөлөндүрөсүңөр. Силерди кармап беришкенде эмнени айтабыз, кантип айтабыз деп тынчсызданбагыла. Эмнени айтуу керек болсо, ошол учурда силерге берилет. Анткени силер эмес, силер аркылуу атаңардын руху сүйлөйт. Бир тууганын атасы баласын өлүмгө кыят. Балдары ата-энелерине каршы чыгып, аларды өлтүрүшөт. Менин ысымым үчүн баарына жек көрүндү болосуңар. Ким акырына чейин чыдаса, ал куткарылат. Силерди бир шаардан кубалашса, башка шаарга качкыла. Силерге чындыкты айтып коеюн. Силер Исраилдин бардык шаарларын айланып чыкканыңарча эле адам уулу келип калат. Шакирт өз устатынан, кул өз кожоюнунан жогору эмес. Шакиртке өзүнүн устатындай, кулга өзүнүн кожоюнундай болуу жетиштүү. Эгерде үй ээсин Белзебул дешсе, анда үйдөгүлөрүнө андан бетер жаман айтышпайбы? Ошондуктан алардан коркпогула. Анткени ачылбай калчу жашыруун эч нерсе жок, билинбей калчу эч бир сыр жок. Силерге караңгылыкта айтканымды, силер жарыкта айткыла. Акырын айтканымды там үстүнөн жарыялагыла. Денени өлтүрүп, бирок жанды өлтүрө албагандардан коркпогула. Жанды да денени да оттуу көлдө өлтүрө ала тургандан корккула. Эки таранчы бир аз сарыйга эле сатылат эмеспи? Бирок атаңардын эркисиз алардын бири да өлбөйт. Ал эми силердин башыңардагы чачыңар да саналуу. Ошондуктан коркпогула. Силер топ таранчыдан кымбатсыңар. Ким мени адамдардын алдында ачык тааныса, мен да аны асмандагы атамдын алдында ачык тааныйм. Ким адамдардын алдында менден баш тартса, мен да асмандагы атамдын алдында андан баш тартам. Мени жер үстүнө тынчтык алып келди деп ойлобогула. Мен тынчтык эмес, кылыч алып келдим. Анткени мен баланы атасынан, кызды энесинен, келинди кайненесинен бөлүү үчүн келдим. Адамдын душманы өз үйүндөгүлөрү. Ким атасын же энесин менден артык сүйсө, ал мага татыктуу эмес. Ким уулун же кызын менден артык сүйсө, ал мага татыктуу эмес. Ким мени өз айкаш-жыгачын алып ээрчибесе, ал мага татыктуу эмес. Ким өз жанын аяса, ал андан түбөлүк ажырайт. Ал эми ким мен үчүн өз жанынан ажыраса, ал аны сактап калат. Ким силерди кабыл алса, ал мени кабыл алган болот. Ким мени кабыл алса, ал мени жиберген Кудайды кабыл алган болот. Ким пайгамбарды пайгамбар катары кабыл алса, ал пайгамбардыкындай сыйлык алат. Ким такыбааны такыба катары кабыл алса, ал такыбааныкындай сыйлык алат. Ким менин ушул жөнөкөй шакирттеримдин бирине, ал менин шакиртим болгон үчүн бир чөйчөк муздак суу берсе, силерге чындыкты айтып коеюн. Ал сыйлыксыз калбайт. 10 бөлүм. Эзра Кудай үйүнүн алдында жыгылып, күнөөлөрүн мойнуна алып ыйлап, ушинтип сыйынып жатканда, жанына Исраил элинен эң көп эл, эркектер, аялдар, балдар чогулуп калды. Анткени эл да катуу ыйлап турган эле. Ошондо Эйлам уулдарынан Жехиелдин баласы Шихания Эзрага мындай деп айтты: Биз башка элдердин кыздарынан аял алып, Кудайыбыздын алдында күнөө кылганбыз, бирок Исраилдин бул ишти оңдойбуз деген үмүтү бар. Эми Кудайыбыз менен келишим түзөлү. Мырзамдын жана Кудайыбыздын осуяттарынан корккондордун кеңеши боюнча аялдарыбызды алардан туулган балдарыбыз менен кошо кое берели. Бул мыйзам боюнча болсун. Тур, анткени бул сенин ишиң. Биз сени мененбиз. Кайраттан ишке кириш. Ошондо Эзра турду да бардык ыйык кызмат кылуучуларды, лебилерди жана бүткүл Исраил элин башкаргандарды ошондой кылабыз деп ант берүүгө чакырды. Алар ант беришти. Анан Эзра туруп Кудай үйүнөн кетти да Элиашип уулу Жоханандын үйүнө келди. Нан жебей, суу ичпей койду, анткени туткундан кайткандардын кылмышы үчүн кайгырып турду. Анан мурдакы туткундардын бардыгын Иерусалимге чогултуш үчүн Жүйүт аймагы менен Иерусалимге жарлык жарыялашты. 3 күндүн ичинде ким келбей турган болсо, ал башкаруучулардын жана уруу аксакалдарынын чечими менен турак жайынан ажырайт. Өзү болсо туткундан келгендердин жамаатынан четтетилет. Ошондо Жүйүт менен Бенжамин жеринде жашаган бардык эл 3 күн ичинде Иерусалимге чогулду. Бул 9 айдын 20 күнү болду. Бардык эл Кудай үйүнүн алдындагы аянтта ушул иштен улам жана жамгырдан титиреп отурду. Анан ыйык кызмат кылуучу Эзра ордунан туруп аларга мындай деди: Силер бөтөн элдерден аял алып, кылмыш кылдыңар. Ошону менен Исраилдин күнөөсүн көбөйтүп жибердиңер. Ошондуктан ата-бабаларыңардын Кудай Теңиринин алдында ушул үчүн өкүнүп,
кечирим сурагыла да анын эркини аткаргыла. Бөтөн элдерден, башка уруулардан алган аялдарыңардан бөлүнгүлө. Ошондо бүт эл катуу үн менен мындай деп жооп берди: сен кандай десең, биз ошондой кылабыз. Бирок эл көп, жамгыр да жаап турат, сыртта турганга мүмкүн эмес. Анын үстүнө бул иш бир же 2 күндүк иш эмес, анткени биз бул иште өтө көп күнөөгө баттык. Биздин башчылар бүт жамаат үчүн чечим чыгарышсын. Биздин шаарлардагы бөтөн элдерден аял алгандардын баары өз шаарларынын башкаруучулары, аксакалдары менен бул жерге белгиленген убакта келип турсун. Ошондо Кудай бул иш үчүн каарданганын токтотот. Ошондо Асаэл уулу Жонатан, Тикпа уулу Жахсея бул иштин башында турду. Аларга Мешулам менен Леби Шаптай жардамчы болду. Туткундан кайткандар так ошондой кылышты. Буга ыйык кызмат кылуучу Эзра, ар бир уруунун уруу башчылары бөлүнүп, аттары аталды. Бул ишти иликтеп изилдеш үчүн алар 10 айдын 1-күнү кеңешме курушту. Бөтөн элдерден аял алгандарды изилдөө иши 1 айдын 1-күнү бүттү. Ошондо бөтөн элдерден аял алган ыйык кызмат кылуучулардын уулдары булар деп табылды. Жотсадак уулу Жешуянын балдары менен бир туугандарынан Маасея, Элиезер, Жарип жана Гедалия. Алар аялдарын кое берүүгө, күнөөлөрү үчүн, айыптары үчүн курмандыкка, кочкор чалууга кол берип убада кылышты. Имердин уулдарынан Ханани менен Зебадия, Харимдин уулдарынан Маасея, Элия, Шемая, Жехиел жана Узия. Пашкурдун уулдарынан Элиойнай, Маасея, Исмаил, Натанаэл, Жозабат, Эласа. Лебилерден Жозабат, Шимей, Кейлая, Келита, Петахия, Жүйүт, Элиезер. Ырчылардан Элияшип, дарбазачылардан Шалум, Телем, Ури. Исраилдыктардан Пароштун уулдарынан Рамия, Джизия, Малкия, Миямин, Элазар, Малкия, Беная. Эйламдын уулдарынан Матания, Захария, Жехиел, Абды, Жереймот, Элия. Затунун уулдарынан Элиойнай, Элияшип, Матания, Жереймот, Забат, Азиза. Бейбайдын уулдарынан Жоханан, Ханания, Забай, Аплай. Банинин уулдарынан Мешулам, Малух, Адая, Жашуб, Шеял, Жереймот. Пахатмааптын уулдарынан Адна, Келал, Беная, Маасея, Матания, Бетселел, Бинуй, Менаше. Харимдин уулдарынан Элиезер, Джишия, Малкия, Шемая, Шимон. Бенджамин, Малух, Шемария. Хашумдун уулдарынан Матнай, Матата, Забат, Элипелет, Жеремай, Менаше, Шимей. Банинин уулдарынан Маадай, Амрам, Уел. Беная, Бейдей, Келу, Беная, Меремот, Элияшип, Матания, Матнай, Джишия. Бани, Бинуй, Шимей, Шелемия, Натан, Адая. Махнатбай, Шашай, Шарай. Азарел, Шелемия, Шемария. Шалум, Амария, Джусуп. Небонун уулдарынан Джеел, Матития, Забат, Зебина, Жадай, Джоел, Беная. Мына ушулардын баары бөтөн элдерден аял алгандар. Булардын айрымдарынын аялдары бала төрөп беришкен. 10-бөлүм. Кейсарияда италиялык аскер тобу деп аталган аскер тобунун Корнелий деген жүз башчысы бар эле. Ал бүт үй бүлөсү менен Кудайдан коркуп жашаган, элге көп жакшылык кылган, дайыма Кудайга сыйынган такыба адам эле. Бир күнү күндүзгү 9-саат чамасында ал көрүнүш көрдү. Көрүнүштө ага Кудайдын бир периштеси ачык көрүндү. Ал периште анын үйүнө кирип ага мындай деди: "Корнелий." Ал болсо аны көргөндө коркуп кетип: "Эмне дейсиң, Теңирим?" деди. Периште ага: "Кудай сенин сыйынууларыңды жана жакырларга кылган жакшылыктарыңды эсине алды. Жапага кишилерди жиберип, Петр деген да ысым коюлган Шимонду чакырт. Ал деңиздин жээгинде жашаган Шимон деген булгаарчыныкында конокто. Ал сага өзүңдү жана бүт үй бүлөңдү куткара турган сөздөрдү айтып берет" деди. Периште алыстап кеткенден кийин Корнелий өзүнүн кызматчыларынын арасынан 2 кызматчыны жана өзүнүн жанында жүргөн бир такыба аскерди чакырып, аларга баарын айтып берди да аларды Жапага жиберди. Эртеси күнү алар жол жүрүп отуруп, шаарга жакындап калышканда 6-саат чамасында Петр сыйыныш үчүн үйдүн үстүнө чыкты. Ошондо ал ачка болуп тамак жегиси келди. Тамак даярдалып жаткан убакта ал көрүнүш көрдү. Ошол учурда ал ачылган асманды жана өзүн көздөй түшүп келе жаткан бир идишти көрдү. Ал 4 бурчу байланган дасторкон сыяктуу эле.
Анын ичинде жер үстүндөгү 4 аяктуу ар түрлүү жаныбарлар, сойлоп жүрүүчүлөр, канаттуу куштар бар эле. Ошол жерден ага мындай сөз айтылды: Петр, ордуңан туруп, буларды союп же. Бирок Петр мындай деди: Жок Теңир, мен эч качан арам же таза эмес нерсе жеген эмесмин. Ошондагы экинчи жолу мындай үн угулду: Кудай тазалаган нерсени сен таза эмес деп эсептебе. Бул 3 жолу болду. Ошондон кийин идиш кайрадан асманга көтөрүлүп кетти. Петр көргөн көрүнүшүн эмнени билдирерин түшүнө албай турганда, Корнелий жиберген адамдар Шимондун үйүн сурап дарбаза алдына токтошту. Алар: Петр дегенде ысым коюлган Шимон ушул жерде коноктобу деп кыйкырып сурашты. Ошол убакта Петр көрүнүш жөнүндө ойлонуп жатканда Рух ага мындай деди: Сени 3 киши издеп жүрөт. Тур, төмөн түшүп эч сектенбестен алар менен жөнө, анткени аларды мен жибердим. Ошондо Петр үйдүн үстүнөн түшүп, Корнелий жиберген адамдардын жанына келип: Силер издеген адам менмин, кандай иш менен келдиңер деп сурады. Алар болсо мындай деп жооп беришти: Бүт жүйүт эли тарабынан жакшы күбөлөндүрүүгө ээ болгон, жакшылыкты көп кылган жана Кудайдан корккон жүзбашы Корнелий бир ыйык периштеден Петрди үйүңө чакырып, анын сөздөрүн ук деген буйрук алды. Ошондо Петр аларды үйгө киргизип коноктоду. Эртеси эртең менен туруп, алар менен жолго чыкты. Жападагы бир туугандардын кээ бирөөлөрү да алар менен бирге жөнөштү. Бир күндөн кийин алар Кейсарияга келишти. Корнелий болсо өзүнүн туугандарын, жакын досторун чакыртып алып, аларды күтүп жаткан эле. Петр үйгө киргенде Корнелий аны кабыл алды да анын бутуна жыгылып ага таазим кылды. Петр болсо: Тур, мен сага окшогон эле адаммын деп аны тургузду. Анан аны менен сүйлөшүп бөлмөгө кирди. Бөлмөдө көп адам чогулганын көрүп, аларга мындай деди: Башка улуттун адамы менен мамилелешүү же аныкына баруу жүйүттөргө тыюу салынганын билесиңер. Бирок Кудай мага эч бир адамды арам же таза эмес деп эсептебөөм керектигин ачып берди. Ошондуктан мен силердин чакырыгыңарга каршы болбостон келдим. Эми силерден сурайын, мени эмне себептен чакырттыңар эле? Ошондо Корнелий мындай деп жооп берди: Мындан 4 күн мурун ушул убакытта орозо кармап, 9-саатта өзүмдүн үйүмдө сыйынып отургам. Ошол маалда жаркыраган кийим кийген бир адам бет алдыма келип турду да: Корнелий, Кудай сенин сыйынууңду укту. Жакырларга кылган жакшылыктарыңды эсине алды. Жапага киши жиберип, Петр дегенде ысым коюлган Шимонду чакырт. Ал деңиз жээгинде жашаган булгаарчы Шимондун үйүндө конокто деди. Ошол эле замат мен сага кишилерди жибердим. Сенин келгениң жакшы болду. Азыр биз баардыгыбыз Кудай сага эмнени буйруса, ошонун баардыгын угуу үчүн Кудайдын алдында турабыз. Ошондо Петр сөзүн мындай деп баштады: Кудайда бет карамалык жок экенине, ар бир элден Кудайдан корккон жана адилеттик боюнча иш кылган адам ага жагаарына чыны менен ынанып турам. Ал Исраил элине Иса Машаяк аркылуу тынчтык жөнүндө жар салып, жакшы кабар жиберди. Ал баардык элдердин теңири. Жакан жар салган чөмүлдүрүүдөн кийин Галилеядан баштап бүт жүйүт аймагында эмнелер болгондугун, башкача айтканда, Кудай Назареттик Исаны ыйык рухка жана күчкө кандайча толтурганын, ошол Иса эл аралап жакшы иштерди жасап, шайтандын бийлиги астында кыйналып жүргөндөрдүн баардыгын айыктырганын билесиңер. Анткени Кудай аны менен болчу. Анын жүйүт жеринде жана Иерусалимде кылган баардык иштерине, аны акырында айкаш жыгачка кадап өлтүрүшкөнүнө биз күбөбүз. Аны Кудай 3-чү күнү тирилтип, элдин баарына эмес, Кудай тарабынан алдын ала тандалган күбөлөргө, ал өлүп кайра тирилгенден кийин аны менен бирге тамак ичкен бизге көрсөттү. Тирүүлөрдү жана өлгөндөрдү соттой турган, өзү тарабынан дайындалган сот ошол экенин жарыялоону жана күбөлөндүрүүнү Кудай бизге буйруду. Ага ишенген ар бир адамдын күнөөлөрү ал аркылуу кечирилет деп баардык пайгамбарлар ал жөнүндө күбөлөндүрүп келишкен. Петр ушул сөздөрдү айтып жатканда, сөздү угуп отургандардын баардыгынын үстүнө ыйык рух түштү. Ошондо Петр менен келген Исага ишенген жүйүттөр ыйык рухтун бутпарастардын үстүнө да төгүлгөнүнө абдан таң калышты. Анткени алардын ар кандай тилдерде сүйлөп Кудайды даңктап жатышканын угушту. Ошондо Петр мындай деди: Биз сыяктуу эле бул адамдар да ыйык рухты алышты. Демек алардын сууга чөмүлдүрүлүүсүнө ким тыюу сала алат? Анан Петр аларга Иса Машаяктын ысымынын урматына сууга чөмүлдүрүлүүгө буйрук берди. Ошондон кийин алар Петрден дагы бир нече күн калуусун өтүнүштү.